Subhanallohi va bihamdihi fa innaha salatu kulli shay va biha yurzaqu kulli shay. Subhanallohi va bihamdihiga buyruq berip atat, aytat, uşu bardык nersenin tasbihi eкен. Жана uşu menen rızkı berilет eкен. Uşu menen asmanга, жерге, түнгө, күнгө, айвандарга, чөп-чар бардыгыны Алла Subhanahu wa taala uşu menen. Wa ma min dabbatin illa alallahi rizquha. Кывыр etken жандык жок, анын рызкысы Алланын жоопкерчилигинде болуп койгон. Кывыр ушу кумурсканын дагы, чимелинин дагы, чиркейдин дагы, жыландын дагы, балыктын дагы бардыгынын рызкысы Алланын жоопкерчилигинде. Ошолорго рызкы берилет кайсы менен? Subhanallohi va bihamdihi. Uşu menen rızkı verilet deydi. Uşu menen rızkı verilet deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanlo, kalimatan khafifatan alal lisan. Eki söz var. Tilge ayabay jеңил. Saqilatan fil mizan, tarazada öte or. Habibatan ilar rahman, meyrimde Allah Teala öte süykümdü. Allah qaysi? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Uşul iki sözdü Peygamberimiz aytып атат. Kalimatan, uşu iki söz. Khafifatan alal lisan, tilge jеңил, hiç qanday qiynalbay aytasız. Aytыңызчы? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Qiynalgan jokpuz. Oğur gelgen jok bizge. Jеңил eleken tilge. Saqilatan fil mizan, biroq bilip qo'yingыз, ertaga sizning tarazangizda eng salmaqti uşul. Öte oğur. Basa turgan uşul. Wa habibatan ilar rahman, meyrimdi Allah Taalaga süykümdü. Бұл жақсы сөздер екен да, Аллаға жаға тұрған сөз. Манisi қандай? Ким ушу екі сөзді айтып жүрсе, Алланы сүйіп қалады екен. Алланы жақсы көріп қалады екен. 100 жол айтсаңыз, Аллах акбар, ошоға жараша жақсы көреді. 1000 жол айтсаңыз, ошоға жараша. Миллион жол айтсаңыз, ошоға жараша. Қанша көп айтсаңыз, ошоға жараша. Әлбетте, ақылды адам бұл алам жөндөн жөн эле, өзүнөн өзү эле, капысынан эле, эч ким байкабай эле жаралып калган нерсе эмес да бул. Же бул түш эмес бирөөнүн туугандар. Биз мына жок элек туура, биз мойнубузга алабыз. 100 жыл мурда жок элек. 100 жыл мурда жок элек, биз жок элек. Азыр алхамдулилlah зикирибиз бар. Алла айтып атат, силердин зикириңер жок эле дейт. Азыр зикирибиз бар кандай? Эшмат деген бар. Паланчай, тааныйбыз аны. Паланчай, азыр биздин зикирибиз бар. То есть атыбыз бар да. Азыр атыбыз бар. Бар, бирибиз менен таанышканда атыбыз бар. Паланча, бул түкүнчө деп. Улутубуздун аты бар. Уруубуздун аты бар. Жерибиздин аты бар. Өзүбүздүн атыбыз бар. Атабыздын аты бар. Чоң атабыздын аты бар. Баранча аты бар. Азыр зикир бар. Алла Таала айтат: "Хал ата алал инсан хинун минад-дахр лам якун шай'ан мазкура." Инсанга заман, уақыттардан бир ушундай эле уақыт өткөн, инсан эске алына турган нерсе эмес, аты жок эле дейт. Эч ким билбейт эле муну. Бунун өзүнүн аты жок эле, улуту жок эле, уруусу жок эле. Өзү жок болгондон кийин каяктан улуту, каяктан уруусу яйнана. Туура өзү жок болуп атса буну. Бу дүйнөдө сен совсем жок элең го. Алла Subhanahu wa taala буну бизге ушинтип эстетип берип атат, туугандар.